Assalamu алейкум урматтуу YouTube көрөрмандары. Жаңы эле төрөтүйүндө жаңы төрөлгөн нариштенин үнү жаңырды. Бул аламга келишине себепчи болгон өз апасы төрөлгөн кызынын туаса баспай турган экендигин билген соң, кызын таштап төрөтканадан эч нерсе болбогондой чыгып кете берди. Бирок арадан жылдар өтүп, бул кыздын жашоосунда аябай чоң өкүнүчтүү жана сабак болчу окуя болуп өттү. Жаңы эле төрөлгөн Амилия үчүн тагдыры оңой болгон жок. Ага башынан баштап эле оор сыноолор коюла баштады. Докторлордун диагнозу боюнча Амилиянын оорусу аны өмүрүнүн аягына чейин жашоосун коляскада өткөрүшү мүмкүн экендигин айтканда, жаш эне буну угуп аябай шок абалда жана стресске кабылат. Жана жаңы эле төрөлгөн Амилия кызын өзүнүн бооруна кысуунун ордуна аны төрөт үйүнө таштауну жана аны башка бирөөлөр кыз кылып багып алуусун туура көрдү. Жаш эненин туугандары жана тааныштары андан аябай алыста болгонуна байланыштуу анын төрөгөнүн эч ким деле билген эмес. Кичинекей Амилиянын төрөлгөнү тууралуу бир гана анын атасы кабардар болот. Атасы дагы бирок ал кызга өгөй болчу. Ал учурда жаш жигит башка шаарда жумуштар менен жүргөн болот. Бирок ага карабастан жумуштарын тез арада бүтүрүп, кубануу менен гүл кармап алып, наристе төрөлгөн үйгө келет. Бирок үйгө кирген соң наристенин жоктугун көрүп, кызга суроо узатат. Кызыбыз кана, мен аны көрүм келип атат дейт. Анда Анна жооп берет. Ал төрөлгөндө докторлор анын эч качан баса албастыгын мага айтышты жана аны дарылата турган болсо аябай көп акча кетүүсүн айтты. А бизде болсо анчалык каражат жок. Жана мен аны төрөт үйүндө убактылуу кармалуучу бөлмөсүнө таштадым. Бала багууну каалагандар багып алуусун туура көрдүм. Буну уккан жаш жигит ичинен аябай ызаланып капа болот. Ал менин өзүмдүн кызым болбосо дагы, бирок аны мен өзүмдүн кызым катары көрүп, сүйүп, сыйлап өтөрүмдү мен сага түшүндүрүп айттым эле го. Сен эмнеге мындай кылдың? Бул кылганың кантсе дагы туура эмес иш кылдың деп ал кызга аябай капаланып үйдөн чыгып кетип калат. Төрөт үйүнө ташталган нариштелерди ата-энеси кайтып келип алып кетеби деген максатта аларды бир канча азыраак убакыт карай турушат. Бирок тилекке каршы бул байкуш кыздын ата-энеси келбей, аны балдар үйүнө өткөзүп беришет. Амилиянын болсо ден соолугуна байланыштуу аны кыз кылып багып алуудан бардыгы баш тартып жатты. Бирок буга карабастан күндөрдүн биринде жаш жигит бала бакчанын алдында пайда болот да, Амилияны көрөр замат ага аталык сүйүүсү ойгонуп, меримин төгүп, аны кыз кылып багып алууну эжелерден сурап алат. Эжелер бир жагынан ушунчалык адамгерчиликтүү адамдар бар экенине ишенбей турса, бир жагынан анын качандыр бир күн баары бир кайтып келишин үмүттөп күтүп жатты. Бирок арадан күндөр өтүп, үмүттөрү үзүлгөн соң анын кайтып келбешине ишенет. Бирок күндөрдүн биринде бала бакчанын үйүнө жанагы жаш жигит кайрадан пайда болот. Бирок бул жолкусунда ал адвокат менен ал сураган документтерди алып келген болчу. Ай алмашып жыл-жылы болтуруп арадан 6 жыл өттү. Анна өзүнүн жаңы бай күйөөсү менен шаардын эң таанылуу ооруканаларынын бирине келди. Буга себеп анын көп жылдан бери балалуу болбой жүргөндүгү болчу. Бирок анын буга чейинки жашоосунда эмне болуп өткөндүгүн анын жолдошунун кабары жок болчу. Тапшырылган анализдердин жыйынтыгын укканда ага докторлор сиз эч качан балалуу боло албайсыз деген жоопту берет. Муну уккан Анна көздөрүнөн жаш агып, өткөн окуясын өзү эстейт да, балким бул кылгандыгым ушул үчүн жазадыр деп эстеп коет. Анын колдорун кармап, күйөөсү мен сага колумдан келген бардык жардамымды кылам, сен мынтип кайгырба деп аны жоонтконсойт. Анна көзүнө жылуу көрүнгөн бир жигитти көрөт жана анын Марк экенин таанып ага келет. Ал колунда жаш кыз менен турган болчу. Салам Марк деп Маркка салам берет. Марк болсо бул жолугу ага кубанууну тартуулабаган түр көрсөтүп, араңдан салам дейт. Бул кыз кимдин кызы? Сенин кызыңбы? Ооба, бул менин кызым. Аңгычакты жигиттин атасы келип, небереси менен сүйлөшүп калат. Марк Аннаны карап туруп, тагыраагын айтканда, бул сенин кызың деп айтат. Буга ишенбеген Анна, жок, болушу мүмкүн эмес. Дарыгерлер анын баса албастыгын айткан болчу го. Ооба, баса албай калышы толук ыктымал болчу, эгер биз жүгүрүп дарылатпаганда. Канча жыл, көп жылдар өттү. Көп дарыландык, көп операцияларды, көп дарылоо процесстерин чогуу өткөрдүк бул кыз менен. Бүгүн болсо акыркы дарылоо күнүбүз болчу. Ал азыр жүгүрүп, ойноп, достору дагы көп. Мен сенин бул кыздан алыс жүрүүңдү суранат элем деп бала басып кетет. Жана булардын баарын угуп турган бай жолдошу да аны менен мындан ары жашай албастыгын айтып кете берет.
Анда болсо башынан өткөндөрдүн баардыгын бир сыйра эстеп өкүнүп, бул өмүрдө жалгыз бойдон кала берди. Достор, бул видео сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Эгерде чындыгында ушундай болгон болсо, анда бул видеого лайк басып, өз ой пикириңиздерди комментарийга калтырып, бул видеону башка досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак аман туруңуздар.